Ошентип элдердин баары шаңдуу оюн күлкү менен алек болуп, Нумруттун урматына уюштурулган зияапатта жеп ичип, дене рахатын кандырып, жыргап жатышкан кез болчу. Ал эми зөөкүр падыша Нумрут көлөкөсүндөй болгон өз вазири, катар-катар тизилип, аягы көрүнбөгөн аскерлери, бузуку буйруктарын аткарган кызматкерлери менен сыймыктанып, ат үстүндө текеберленип турганда, сыйкырчылар, куудулдар жана ырчы бийчилер элдерди таң калтырып турган кез болчу. Ибрахимдин ата-энеси да ошолордун катарында майрамга алаксып, элдер менен кошо чер жазып, жыргап калышкан болчу. Элдердин баары эч нерседен бейкапар. Бардыгы майрам менен алаксып калган бир учурда Ибрахим алейхиссалам балтасын көтөрүп алып, алардын ибадатканасына келди. Анан жасалма кудайлар катары-катары болуп тизилип турган бутпарастардын ибадатканасына кирди. Алардын ибадатканасына кирип, бут кудайлардын алдында турган түрлүү тамак аштарды көрдү. Анан ал буттарды бир чети менен жаман көрүп, бир чети шылдыңдап карап, аларга тизилген тамактарды көргөзүп, мындай деди. Фарага иля алихатихим факала ала та'кулун ма лакум ла тантикун. Ошентип Ибрахим ал буттарды шылдыңдап, андан кийин чоңдорунан баштап, биринин артынан бирин талкалай баштады. Мындай амалы менен ал бул тарыхтын жүрүшүндө олуттуу өзгөрүү жасады. Çü atım çü. Çü menin karagerim. Biz birinci barışımız gerek. Yok. Menin ağatım birinci varad. Alga karager. Alga, alga, alga. Çü. Alga karager. Birliğe bulat bunca caycılık. Alga.
Кудайым. Ушундайда жыргал күн болобу. Бизди жана улуу Кудайыбыз мардыктуу падыша Нумруттун өзү зыярат кылып атат. Өзү падышабыз Нумрут мындай майрамдарга келе бербейт болчу. Бүгүн ал өзү келип бизди аябай бактылуу кылды да. Эй менин кулдарым, коомум, мен силердин падышаңар Нумрут, силерге буйурамын. Майрамдагыла, ойноп күлгүлө, жегиле, ичкиле. Албетте, асман жер жарылмайынча силер менин коргоо астымда болосуңар. Ооба, бизди кудайларыбыз көрүп, бекем колдоп турат. Эми болгула, ал кудайларыбыз үчүн уй койлорду курмандыкка чалгыла. Ал эми Ибрахим болсо кудайлардын баарын талкалап, балтаны эң чоң кудайы Мардыктын колуна илип койгон болчу. Эл мунун баарын ошол Мардук кылдыбы деген ойго жетеленүүсү үчүн аны талкалабай калтырып койгон эле. Бул билгичтик биринчиден Аллахтын жиберген аяны болсо, экинчиден мындай даанышмандык баардык пайгамбарларга таандык сыпат болчу. Анан Ибрахим алардын ибадатканасынан чыгып кетти. Сага эмне болгон Азар? Эмне мынча ойго батасың? Ибрахим, баягы эле Ибрахим. Аны үй бүлөсү менен тынч койчу. Ага, анын үй бүлөсү силерге караганда жакын да. Себеби ал үй бүлөсү менен жашайт. Анын бакыты үй бүлөсүндө деп ойлойм. Ибрахим акылга сыйгыс нерселерди ойлоп жатпайбы? Анын бул шаарды жер менен жексен кылгысы бар. Мен иттер менен карышкырларга аябай боор кермин да. Алар келип бул малайлардын эттерин жешет.
Sen дезе. Бул балитчиликти эстетпечи. سأذهب لأستحم لمدة 3 Эми булардын сасык денесинен кийин үйгө барып 3 күн жуунуш керек. Ошентип, чоң майрам күнү аяктап, элдер кудайларына арнап курмандыктарын союп, бардыгы үйлөрүнө кайтышкандан кийин алар үчүн чоң күтүлбөгөн окуя болду. Эми майрамды жакшы бүтүрүп, кудайларыбызга курмандыктарыбызды арнайлы. Бул аябай сонун күн болду. Эмне болгон? Эмне болгон бул жерде? Кудайларыбызды ким талкалады? Мен өз көздөрүмө ишене албай жатам. Кудайларыбызды мындай абалда көргөнчө көздөрүм сокур болуп калса болмок. Акылга сыйгыз, адам элестеткис нерсе. Кудайларыбызды ким талкалады? Бул эмне шерменделик? Ким кылды буну? Кудайларыбызды ким талкалады экен? Бир Ибрахим деген баланы укканбыз. Ибрахим? Önümde kız aytçı. Hem ne deysin? Kudaylarыбыз bu. Ata babalarыбыздын жана биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин кудайларыды bu. Кантип талкаланып калат? Кайсы энеси урган бул нерсеге барды? Ким буга батынды? Алар түйүлдүктү чоңойтуп, инсанды жараткан го. Алар баарына рызкы берет го. Биздин кудайларыбыз менен кантип мындай нерсе болушу мүмкүн? Алар бизди коргойт го. Мага муну ким кылса ошону таап кел. Тез бол. Муну бир Ибрахим деген бала кылган экен. Ибрахим деген бала кылган имиш. Аны карма өрттөгүлө анда. Аны эл алдында соттоп, эл алдында өрттөп салгыла. Муну чын эле сен жасадыңбы, о Ибрахим? Менин жүрөгүмдү, кудайларды чын эле сен талкаладыңбы? Сен Ибрахим? Sen İbrahim. Кудайларыбызды сен талкаладыңбы? Ибрахим болсо, мунун баарын силердин кудайларыңардын эң чоңу Мардух жасады. Өзүнөн сурагыла, эгер сүйлөсө, деди.
إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يلي خليلك ربنا من زيك يلي ضيوفك